Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuh. Qutman Qur'an suygan bir tuğanım hoş geldingizler. Allah'ım razı bol, öz razı kılsın. İnşallah bugün sizler menen Allah Taala'nın hakikatının tuğra yolun korsötүүчү ıyık kitap bolgon Kur'an'dın tafsirinin çeçmelenişini Kırgız tilindeki kotormosu kitabinen okuustu ulantabız. İnşallah Allah'ıma şükür maktolordu aytıp, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üy bülösüne, kutman sahabalarına Allah'ıma salam salavatları bolsun, oşondoy эле алардын жолун жолдогон кийинки жалпы мусулмандарга Аллахым разы болуп, өзү разы кылсын. İnşallah amin. Allah'ıma solli ala seyyidina Muhammed. Biz sizler menen dua kılıp, o Allah'ım, biz senden baktuluğular basıp ötkön Жашоо таржымалын, шehitlerin улуу жолун, пайгамбарлардын сүйүүсүн сурайбыз жана душмандардын үстүнөн өзүң жетиштүү бол. О Аллахым, бизге пайдалуу илим, коркуучу жүрөк толук ыйман чыныгы ишеним жана кабыл боло турган амалдарды насип кыл. Амин. Аллахым разы бол, өзү разы кылсын. Аллах Таала ыйык Кур'анда дагы айтат: "Анда дет ошол китептин негизги мазмуну болгон мухкам, так жана ачык айкын аяттарда муташабих түшүнүү кыйын болгон аяттарда бар дейт. Себеби анда кудуреттүү жана улуу Алла Тааланын даанышман ойлору камтылган. Адам акылынын аларды илгертпей, жароо түшүнүүгө алсыздык кылышы табигый нерсе. Ошон үчүн ушу алымдарыбыз Аллахым эки дүйнө бактылуу насип кылып, Аллахым алымдарыбыздан разы болуп, өсү коргоп, өсү колдосун. Ушунчалык баарын чечмелеп бизге түшүндүрүп берип атат. Elhamdülillah. Demek biz Bakara surasının 130. ayatından ulaybız. 141. ayatına çeyin Allah Teala Kur'an'da ne dedi? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Allah'a ibadat kılıp çınığı dindin tuğra yolunda жүрүп, İbrahim aleyhisselam kanday жақшы kıldı. İbrahim'din dininen dili uykuda bolgon akılsızlardan başka kim yüz үйүрмөк эле? Biz аны бул дүйнөдө тандап алдык. Ал акыретте да такыбалардын жана бизге жакындатылгандардын арасында болот. Деп Аллах Таала Кур'анда Бакара сүрөсүндө айтып атат. 131 аят. Роббиси Ибрахимге бизге моюнсун дегенде, Ибрахим аламдардын, жиндерден, адамдардан жана периштелерден турган жашоочуларынын Роббисине моюнсунамын деди. Ибрахим муну уулдарына осуят кылды. Уулдарым, Алла силерге бирдиктүү Кудай динин уроолоду. Силер аны карманууга тийишсиңер. Аллага моюнсунбай өлүп кетпегиле. Ибрахимдин небереси Якуб да муну уулдарына осуят кылды. Эй иудейлер, силер Якубтун динин карманабыз деген элеңер. Якубка өлүм келгенде ал кандай динди карманганына күбө болдуңар беле? Якуб жана анын уулдары бирдиктүү бир Кудайга ыйман келтирген мусулман болгонун билип койгула. Алар силерге окшоп иудей, ошондой эле христиан да болушкан эмес. Өзүнө өлүм келгенде Якуб уулдарын чогултуп айтты: "Мен өлгөндөн кийин кимге сыйынасыңар?" Алар: "Сенин теңириңе, ата бабаларың Ибрахимдин, Исмаилдин, Исхактын теңирине, бир Аллага сыйынабыз, бир гана ага моюнсунабыз" деп жооп беришти. Эмне үчүн силер иудейлер ал адамдардын иштерин талкуулап жатасыңар? Алар өлүп жок болгон адамдар, алар тирүүлүгүндө кылган иштери үчүн өздөрү жооп беришет. Силер алардын кылганы үчүн жоопкер эмессиңер. Өзүңөрдүн иштериңер үчүн гана жооп бересиңер. Өздөрүнүн китебин эң мыкты деп эсептеп иудейлер: "Үйдөй болгула, ошондо туура жолдо болосуңар" дешет. Христиандар болсо: "Христиан болгула, ошондо туура жолдо болосуңар" дешет. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, аларга айткын: силердин диндериңер бурмаланган. Биздин жолубуз болсо Ибрахимдин жолу, ал мушрик болгон эмес. Биз Ибрахимдин таза, түз динин кайра калыбына келтирганга ишенебиз.
Аларга айткыла: эй момундар, биз Аллага жана бизге Куранда түшүрүлгөн нерселерге, Ибрахимге, Исмаилга, Исхакка, Якубка жана алардын урпактарына түшүрүлгөнгө, Мусага жана Исага түшүрүлгөндүн бурмаланбаганына жана калган баардык пайгамбарларга Роббисинен ата этилгенге ыйман келтирдик. Биз алардын бирөөлөрүнө ишенип, башкаларын четке кагып ажыратпайбыз жана Аллага моюн сунабыз деп айткыла деп момундарга буйрулуп жатат. Эгер алар силер ыйман келтиргенге чын жүрөктөн ыйман келтиришсе, анда алар туура жол менен барышат. Эгерде алар терс бурулуп, акыйкатка кулак салышпаса, анда алар силер менен дайыма карама каршы болушат. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, Алла сени сактайт, алардын талаш тартыштарынан куткарат. Ал баарын угуп турат жана алардын эмне ойлогонун билет. Аларга айткыла, Алла бизге жаңы дин жиберип, бизди туура жолго баштады. Алланын дининен артык эмне бар? Биз ага гана ибадат кылабыз. Аларга айткыла, эмне үчүн силер Алла пайгамбарларды силердин элиңерден гана тандап алат деп биз менен талашып тартышасыңар. Алла бир эле элдин эмес, баардык адамдардын жана маклуктардын Роббиси. Ал каалаганына ырайым кылат жана ар бир адамды тиги же бул элге таандык экендигине же анын аты тегине карап эмес, анын кылган иштерине карап ажыр сооп берет же жазалайт. Бизге өз кылган иштерибиз үчүн, силерге өз кылган иштериңер үчүн Алла бизди туура жолго баштады. Ошондуктан биз ага ибадат кылып, дайым ага акпыз. Аларга айткыла, силер Ибрахим, Исмаил, Исхак, Якуб жана алардын урпактары бизге окшоп, иудей болгон, христиан болгон деп эмне үчүн биз менен талашып тартышасыңар? Тоорат менен Инжил, Муса менен Исага ал пайгамбарлардан кийин түшүрүлгөнүн билесиңер го. Алла бул жөнүндө бизге кабарлаган. Же силер Алладан көбүрөөк билесиңерби? Алла бул жөнүндө силерге түшүрүлгөн ыйык китептерде да баяндаган. Алланын күбөлүгүн жашыргандардан да ыймансызыраак ким бар? Албетте Алла кылып жаткан иштериңерди танаазарсыз калтырбайт жана адашууларыңарга жараша жаза берет. Эмне үчүн силер иудейлер менен христиандар ал адамдар жөнүндө талашып тартышасыңар? Алар көзүбө өтүп кеткен эл. Ага өзүнүн тапканы, силерге болсо өз тапканыңар. Алар кылган иштери үчүн силерден суралбайт деп Аллах Таала Бүйүк Куранда Бакара сүрөсүнүн 141-аятында айтып жатат. Ушуга чейин Аллах айткандарды түшүнүп, амал кылууга, үйрөнүп-үйрөтүүгө Аллахым баарыбызга өз жардам берсин, билип билбей алган күнөөлөрүбүздү кечирсин. О Аллахым, сенин кечиримиң биздин күнөөлөрүбүздөн кенен мартабалуу, сенин ырайымың биздин амалдарыбыздан көрө үмүткөр болууга ылайыктуу. О Аллахым, акыйкатта биз сенден пайдасыз илимден, коркпогон жүрөктөн, тойбогон нафсиден, ыйлабай турган көздөрдөн, кабыл болбогон дубадан баана тилейбиз. О Аллахым, баарыбыздын билип билбей алган күнөөлөрүбүздү кечир. О Аллахым, акыйкатта биз сенден, я Аллахым, өзүңүн астына жарык жүз менен баруу бактысын насип кылып, акыркы келмебизди ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух келмеси менен жашап өтүү бактысын насип кылып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам татыктуу үммөттөрүнөн кылып, өзүң татыктуу кулдарыңан кылып, өзүң астыңа жарык жүз менен даярдык менен баруу бактысын насип кылып, өзүң ыраазы болуп, өзүң ыраазы кылып, бергениңе берекеңди берип, Аллахым, билип билбей алган күнөөлөрүбүздү кечирип, Аллахым, дуа тилектерибизди, тоболорубузду кабыл кыл. Я Хай, я Койюм, я Зул Жалали вал Икрам. Я Аллахым, я Алим, я Кодир, я Басир, я Сами, я Ирода, я Калям, я Такфин. Я Аллахым,
Esin razı bolup ösün razı kıl. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Yazallahu ana Muhammeden sallallahu teala aleyhi ve sellem bima hu ahluhu.